Кутман баарыңыздарга достор, менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана дагы даамдуу болгон жеңил салатын жасайбыз. Андыктан менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазып, мен менен бирге даярдап көрүңүздөр. Бизге өтө жөнөкөй эле азыктар керек болот. Сыр, колбаса жана творожный сыр. Эң алгач бадыраңдарды ничке кылып арчып алабыз. Кесип алабыз десек болот. Сөзсүз түрдө ничке болуш керек. Себеби биз орогондо катуу болуп калса, жакшы оролбой калат. Ашыкча сууларын чыгарып алыш үчүн таза майлыктарга коюп койсоңуздар дагы болот. Ошондой эле кагаз майлыктарды дагы колдонсоңуздар болот. Бычак менен кесип алууну туура көрдүм. Бардыгын кесип даярдап койдум. Эми майдалап сырды туурап алабыз. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп тураганыңыз жакшы. Колбасаны дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып майдалап туурап аласыз. Караңыздар, эми творожный сырды экиге бөлүп алабыз. Себеби мен экиге бөлүп бирисине укроп кошпой жасаймын, экинчисине укроп кошомун. Коноктордун арасында жашылча чөптөрдү жебегендер да болуп калышы мүмкүн, ошол себептен ушундай кылып жасадым. Сиздер каалооңуздарга жараша кошуп койсоңуздар болот. Дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Сөзсүз түрдө масса коюу, катуу болот. Творожный сырды кондитерский магазиндерден сатып алсаңыздар болот. Эми видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, бадыраңдын үстүнө жайып алабыз дагы, ороп алабыз. Ушунчалык кооз болуп калат. Ошондой эле сыр менен колбасанын ордуна копченый лосось балыгын колдонсоңуздар дагы болот. Бул албетте шартыңыздарга жараша. Ушундай негизде калган бадыраңдарыбыздын бардыгын толтуруп алабыз. Эгерде албетте көп жасайм десеңиздер, граммдарын көбөйтүп аласыздар. Менде 2 чоң тарелка чыкты. Мынакей калгандарын дагы жасап алдым. Өтө кооз жана дагы даамдуу болуп чыкты. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазып, жана дагы коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видео рецепттерге чейин аман болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен бар болуңуздар.